Olsun barımarsın. Çok olsun. Sırapçılık ne? Şu nan jönünde söyleyin dedim ben. O Türkistan'da varsan nandı sındırmazsan adamlarga altına koydu de. Şu adamlar gerektiği nandı sındırıp cep, kalan uşağın koşup cevap da. Türkmenistan'da değilik. Türkmenistan'da. Türkmenistan'da. Bak ben seni yaxşı bilip boşa ülkeye şu birinci nandı. Buna bizde 5 milyon kalkamaz, 4 milyon kar 1 gramdan uşak taşlasakça biz bir günde 40 tonla nandır kırkan buladık biz. Uşunu esetlep çıktınız. Şunu ben kança baykadım. Şunu adam yegende şular nandı itkerlikler olar. Şunu malga verse bolu öyle. Şu deputat oturat, no alıp oturat. Uşuların oyu kanday. Uşular jönünde bir bunday genelrap nemerse. Misalga deputatdağı uşaktı jegisi gelmeydi. No alımların da uşaktı jegisi gelmeydi. Kanday dediniz? Nege jegisi gelmeydi değil. Nege jegisi gelmeydi? Şöyle degende, bularga gelgende nansındırız gerekti. Rahmat sizge. Menimçe bu studiyadagılar uşak jebele çoğun oygan bollar. Uşak jeysizmi zamlar? Albatta. Bir soruga cevap bereli. Bir uşaktan bolsa esepteptir 40 tondan nan bir günde. Uşak bol dasturkondan kagılıp ketкен. Bu yerde aytып баягы малга бергени, itke бергени муну эсептебеген dedi olar. Мына ушуларды дагы токтотуу, тарбиядан башка дагы кандай ыкмасы бар? Мен айтат элем, эгерде бүгүнкү күндө мыйзамдын чегинде ушуну токтотууга мүмкүнчүлүк жок болсо, бул жерде диний башкармалыктын, диний кызматкерлердин орду өзгөчө болуш керек да, элдерге түшүндүрүү маселесини. Анан ошол эле учурда баягындай ушу өлүм житим болобу, же болбосо той марекелер болобу, ашыкча ысырап болуп аткан жерлерге бир фатва чыгарып, ошол жерде маселен баягы нике окулбайт, же болбосо баягы жаназа окулбайт дегендерге чейин чыгарып койсо, мен ойлойт элем туура болот эле. Себеби мен муну жерлерде жамааттар өздөрүнчө чечип, ушуну иш жүзүнө ашырып келгендерин көрдүм да. Жалал Абадтан маселен көрдүм. Мен ушундай жакшы бир жетишкендикти өзгөндөн көрдүм. Мен ушундай демек муну жергиликтүү жамааттагы колго алып, ушу диний биздин алымдардын ошо диний кызматкерлердин таасири менен ошолордун кийгилишүүсү менен колго алсак болот экен. Албетте эми мына күнүмдүк баягы үйдө болуп аткан ошол эле үкүмдөрдү түшүп, баягы ушак түшүрүп, же башка бир тамактарды көп жасап алып, анан малдарга салганбыз. Бул жерде ар бир үйдө, коомдо ар бир инсандын үстүнөн баягы тарбия иштери болуш керек да. Бул мектептерде айтылыш керек, бул ар бир үй бүлөдө айтылыш керек деген ойдомун. Мынагы өлүм тойлордогу ысырап боюнча мен да бир айылды күзөткөм. Бир материалда жасаганмын, мына бир 5-6 жыл мурда. Мурда мал кырып, жылкы кырган айыл ушу молдокелердин тарбиясынан улам таасирленип аягында бир торпок, кийин бир койго түшүп калган учур болгон экен. Бирок айылга бир бай келди дейт. Ошол айылдан бирөө Россиядан иштеп келди дейт. Чачты дейт бардыгын. Атасы өлгөндө ушундай бир чоң той кылган экен, атасы өлгөндө. Анан кайра башталды дейт ушунун бардыгы. Жок, бул эми ошол жердеги канчалык жамааттын баягы бекемдиги, ынтымактыгы. Бизде ушул окуя биздин депутаттын башына түшкөн экен. Анын энеси кайтыш болуп, бул дүйнөдөн кайтыш болуп, анан барып мен энемди жакшы бир жерге берейин, себеби мен катышым бар эле, ошол жерге бир жакшы бир элге бир сыйымды көрсөтөйүн, бир жакшы сый менен энемди узатайын деп жасайын десем, ошол жерде биздин молдокелер келип айтты дейт. Эгерде мындай кыла турган болсоңуз, анда бул айылда жашабаңыз, анда чыгып кетиңиз деп. Депутатка. Аргасыздан ошол депутат мен баш ийдим жасадым дейт. Бирок бир жагынан эң жакшы экен дейт. Биз ушу баягы эл башы болгон адамдар ушуга да баш ийсек, калгандарга дагы бул жакшы бир сабак, үлгү болот экен деп айтып атышат да. Агай, эми ысырап